Мен 25 жаштамын, турмушка чыккам. Күйөөм экөөбүз бир нече жолу урушуп, күйөөм урушканда мени сабап салчу, уялып, намыстанып, эч кимге айткан эмесмин ушул күнгө чейин. Акыркы жолу урушканыбызда күйөөм мени өтө катуу сабап салган. Дене боюм ооруп, көк ала болгон жерлерим да бар. Эгер дагы бир жолу урушсак, күйөөм кайрадан мени ушул абалга салбаш үчүн мен кимге кайрылсам болот? Кимден жардам сурасам болот? Мындай учурда жабырлануучу биринчи кезекте аймактык милиция бөлүмүнө кайрылышы керек. Ал жерден аймактык милиция кызматкери жабырлануучунун жараатын аныкташ үчүн соттук медициналык экспертиза дайындайт. Соттук медициналык экспертизанын корутундусунун негизинде гана сотко иш жиберилет. Соттук териштирүүдө эгерде шектүү күнөөлүү деп табылган болсо, анда жоопкерчиликке тартылат. Жаза кылмыштын ооругуна карап өлчөнөт. Тагыраагы күнөөлүү деп табылган жаранга айып пул салынат. Айып пулдун өлчөмү болжол менен 30 000 сомго барабар. Ошондой эле коомдук түзөтүү жумуштарына тартылып, пробация кызматкеринин көзөмөлүнө жөнөтүлөт. Эгерде кылмыш оор деп табылган болсо, күнөөлүү жаран айып пулга дагы жыгылып, коомдук жана түзөтүү жумуштарына дагы тартылып калат. Үй бүлөлүк зордук зомбулук деген бул үй бүлөнүн бир мүчөсүнөн экинчи мүчөсүнө карата психикалык, физикалык жана финансылык залал келтирүү дегенди билдирет.